оргут чаң чыгат. Оргуан чаңды көргөндө энекеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнүне оргуан чаңды караса. Assalomu alaykum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарышын тартуулайбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу менен сиздерди тааныштыра кетейин. Коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, кинорежиссер Садык Шернияз мырза бүгүн биздин студиябызда. Куш келипсиз, Садык мырза. Мына дегеле ушу Шерниязовдордун үй бүлөсүндө аябай мыкты жигиттер көп да. Мисалы үчүн Көкбөрү федерациясын жетектеп, ошону түптөгөн сиздин агаңыз Болот Шер мырза, биздин манасчыларга жардам берип жүргөн иниңиз Баткен мырза, сиз болсо алгачында айтыш деп, айтыш өнөрүн Кыргызстандагы өнүктүрүүгө өзүңүздүн салымыңызды коштуңуз эле. Акыркы жылдары кыргыз кинематографиясына дагы айтыш фильмдеп, анан кинону өнүктүрүүгө кошуп келатасыз. Дегеле ушу сиздердин үй бүлөнүн, сиздин ушул адам катары, инсан катары баягы калыптанышыңыздыга, бир туугандарыңыздын калыптанышына дагы Манас эпосунун кандайдыр бир деңгээлде таасири барбы, же баягы төрөлгөндө эле ушундай мыкты инсандардан болуп жаралгансыздарбы? Алгачында ушу суроого жооп берсеңиз, анан сөзүбүздү уланталы. Эми биринчи кезекте биздин үй бүлөбүз жөнүндө айтканда аты чыгып калгандардан кийинки убактагы айта турган болсок, бул албетте Болот Байкемди айтат элем. Ошол киши баарыбызга ушул жаңы заманда жол көрсөттү да, ледокол сыяктуу. Албетте ал Байкебиздин бизге көрсөткөн таалим тарбиясы зор болду. Көптөгөн жумуштарда биз дайыма азыр дагы бир чоң жумуш баштаарда ошол кишиге барып, акылын угуп, кеңешин угуп, анан мындай аттанып турабыз да. Ал эми жанагы сиздин сурооңуз Манас эпосу ушу бала чагыңызда таасир тийгиздиби деген сөзгө мен мындай айтар элем. Дегеле чыгармачылыктын тийгизген таасири бул бирден бир эң биринчи орунда турат дүйнө жүзүндө адамзатка. Эгер адамзатка чыгармачылык таасирин тийгизбесе, адамзат бүгүнкү өсүп өнүккөн акыбалга келмек эмес. Биз азыр эстеп көрсөк, мейли Конан Дойлдун тиги фантастикалык чыгармаларын эстейбизби, же болбосо Гариндин Гиперболасын, Дуэлдин, профессор Дуэлдин башын эстеп көрсөңүздөр, ошол чыгармачыл адамдар булан жүздөгөн жылдар мурун ушундай болот деп жазып кетишкен. Мына ошодон шык алат прогресс, ошодон шык алып өсөт. Ошол чыгармачылык инсандарды баалап барктаган мамлекет гана өсүүгө дуушар болот. Эгер мамлекет өзүнүн чыгармачыл адамдарын барктап баалай албаса, анда ал мамлекет бүт жаңылыктардан, ойчулдуктан, мындай көрөнгөнү астыга таштап, көрө берүүдөн кур жалак калат дагы, ал мамлекет дайыма башка мамлекеттерге кор болуп өсөт да. Көз каранды болуп калат. Албетте түрдө. Ошол сыяктуу Манас эпосу бул дагы чыгармачылык да. Чыгармачылык. Ошол мен өзүм бала кезде Манас айтчумун. Манастын жаш кезиндеги окуялардан ошону окуп, ошого дилгирленип, дегеле азыр деле карап отурсам, могу өзүнүн турмуш жолунда чоң жетишкендикке жеткен, мейли жөнөкөй адам болобу, мейли бизнесмен болобу, мейли коомдук ишмер болобу, мейли саясий ишмер болобу, ошолорду баамдасаңыз, аларда чыгармачылык жатат жүрөгүндө. Бул жанагы эле айткандай, ошол чыгармачылык гана ошол адамды ойлонтуп, учкул чечимдерди кабыл алууга, астын көрө билүүгө, кээ бир мындай кысталыш учурларда элден бөлөк оригиналдуу түрдөгү чечимдерди кабыл алууга ошол чыгармачылык түрткү берет дагы. Ар бир жетишкендикке жеткен инсандын артында чыгармачылык менен байланыш болгон деп мен толук ишенем да. Ошол сыяктуу мен менен дагы, менде дагы ушул өзгөчө Манас эпосунун
таасирлери көп чынында. Эми манас эпосу болгондо ошондо сиз кайсыл манасчынын вариантын окудуңуз эле же кандай болуп манас айтчу элем деп атпайсызбы кичинекей кезинде? Ошол кимдин вариантын айтчу элеңиз? Бул азыр ойлоп көрсөк, баягы кадимки Чыңгыз Айтматов бир топ ошол Саякбай менен Сагынбайдын ортосунан вариант чыгарып, бир классикалык вариант түзүлбөдү эле эсиңизде? Ошол биздин убакта ошол популярдуу болчу. Көбүнчө ошол китептер ошондо жаңы чыгып атканда ошол китептер Герсендин сүрөттөрү менен ошол классикалык түрүнө айланып калбады. Бул чынында азыр мына эми баамдап билип атпайсызбы, бул эки чоң залкар манасчынын вариантынан ашташтырып жасалган экен. Вариант экен. Ушул Чыңгыз Айтматов башкы редактор болуп чыккан варианты го дейм. Ошону айтат элем. Өзү негизи Сагынбайдын вариантынан көбүрөөк алынган ал жерде. Анан бул бирок башкасын дагы окуп көрүп, башкасын эки бөлөкчөдөгү вариантын дагы чыкчу эсиңизде, баягы көк китеп, анан кызыл китеп, эскилерин айтып атам. Азыр эми башкача түрдө чыга баштагандыр. Анан ошол бир эле окуяны эки манасчы тең эки бөлөкчө айтканы аябай чоң бизге ошол кезде аябагандай чоң таасир берчү да. Анан ушул жерден дагы бир суроо берип кетким келет. Биздин жаш манасчы Ырыспай менен Баткен экөө биригип Назар Гайып деп Назар манасчы тууралуу дагы бир китеп чыгарышкан. Анан ошол китеп менен тааныштыгыңыз барбы же түзгөнгө катыштыңыз беле? Ушул суроону да тактай кетсем. Жок, ал Назар манасчыны негизи бул биздин улуу чоң таяталарыбыз болот экен. Биздин тайкелерибиз айтып калчу да, ушул таласта чоң Назар деген манасчы болуп. Ошондой канда бар турбайбы анда? Мүмкүн. Ошол себептен да жанагы чыгып калган китеп ошодон болуш керек. Бирок мен катышкан да эмесмин. Аны ошол энем өзүнүн ою менен өзүлөрү чыгарылго дейм, Ырыспай экөө. Мен катыштыгым жок. Катыштыгыңыз жок, бирок окугансыздар. Аны дагы айта албайм сизге, окудум, калпыча болум эле. Анан муну айтсаңыз, муну кыргыз баягы көркөм өнөрүндө эң бир алдыга чыккан өнөрлөрдүн бири манасчылык, анан экинчиси айтыш да. Анан ошол айтышка кандай болуп келдиңиз? Анан биздин өзү муну акыркы кездерде муну казактын акындары булар айтыс деп алышып, теледен эртеден кечке баягы жашыптарды алып келип алып, айтыштырып отуруп, буларда да айтыш өнөрү бир топ эле көтөрүлүп калды да деңгээли. Ал эми бизде дагы ошол айтышты ушу сиз демилге көтөрүп, анан айтыш деп ошол айтыш фондун түзүп, ошол биздин жаш акындарды, чыгармачыл инсандарды колдоп, анан ошол айтыш өзүнүн бутуна турганына сиздин салымыңыз чоң да. Анан ушуга кандай болуп келдиңиз? Бүгүнкү күндө ошол биздин акындардын абалы кандай? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Же биротоло фильмге алып кеттиңизби саясат менен? Бул негизинен бала кезде манас айтып, ошол кыргыздын мыкты, учкул, даана сөздөрүнөн баягы сиз азык алып калгандан кийин ошол акындык формасы бул ошол учкул сөздөрдүн импровизациялуу түрдө чукул арада келип чыгышы болуп атпайбы? Туурабы? Бул бир эбегейсиз абдан ушундай кызык кыргыз менен казакта гана калган уникалдуу өнөр да. Анан баягы ошол сизди дегдеп ошол сөздөрдү уккуңуз келип, Эстебес Турсуналиев Сусамырга чабандарга слётка келет экен десе, биз 100 километр, 120 километр ошого чейин барчук. Ошо эстекен ырын угабыз деп бала кезде. Ошентип дилгирлик болгондон кийин бул ой да бар болчу да. Бирок ушул жерде дагы мен айтарым, кээде бир гана сөз керек болсо тарыхты өзгөртүп коет да. Ушул айтыштардын да өсүшүнө ушу казак боорлорунун да чоң салымы бар да. Анткени бир 2000 жылдары, 2000-ден эртерээк жылдары бир айтыш болуп калды тарых музейинде. Ошол жерде казактан Эрмек деген акын келди. Анан ал биздин Рахматулла акын менен экөө тең айтышып калды.
Мен ошондо жаңы гана Абдулла Нуралиев деген акын менен баарлашып, жүрүп, акын катараны сыйлап, сөздөрүнө кумарланып, тыңшап жүргөн учур, мындай кичине аралашып, баштап, баштабай. Анан ошол айтышта Рахматулла тийишип калды Эрмек акынга. Анткени ал кезде акындыкты казактар өстүрүп, байге сайып, машина берип аткан кез экен. Ошондо Эрмек Волга утуп алган экен, ал чоң даражаларда байге болчу ал кезде. Өзүңүз ойлоп коюңуз, баягы ачкачылык заман. Ошол убакта анан Рахматулла ушинтип урдап калды. Сен буржуй экенсиң, сен деген машинаң бар экен, анан мындай экенсиң, андай экенсиң деп калды эле. Эрмек мынтип жооп кайтарып калды. Бар болсо бүтүн дүйнөң колдо турар, корооңдо 1-2ден Волга турар, кыргыздын акындары жылаңайлап кол булгап ала кет деп жолдо турар деп урдады да. Ушул сөз бир барскан менен ургандай тийди менин башыма. Азыр элестеп көрсөм, азыр кайталап атканда да ошол сезим кайта козголуп кетет да. Ушунчалык ачуу, ушунчалык намыс, ушунчалык тийгенден ошол жерден чыгып эле анан кийин Абдуллага айттым, биз чогулбасак болбой калды деп. Анан чогулуп баары ошо айтыштан келген акындары. Анан ошол жерде ошол айтыш коомдугу түзүлүш керек деген чечимди кабыл алганбыз да. Бул ошол Эрмек акындын айткан сөзүнөн улам кээде ушундай намыска тийгенден кийин чыгарылган чечим турбайбы? Баягы коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт деп туура. Өзү негизи мынакей андан бери бир топ эле кыргыз казак айтыштары болуп жүрөт. Биздин жигиттерди, кээ бир акындарыбызды Казакстанга киргизилбесин деген дагы чечимдер кабыл алыптыр. Себеби биздин акындар барган жерден эле тырпыратып, баягы байгелерди алып келип аткан учурлар болуп атат. Анан чынында бүгүнкү күндө бизде канча акын бар? Эми менин оюмча Төкмө акындардан. Азыр төкмө акындардан бир мындай ууга жарап калган акындарды айта турган болсок, бир 20-30га чамалап калды десек болот. Жаш муунда өсүп келе жатат. Албетте мына аты таанылып калган Амантай, Жеңишбек, Элмирбек, Азамат, Аалы, Шекербек, дагы канча Идрис мынакей акыркы убакта канчалык таанылып, канча чыгып атат. Ошондой акындарыбыздын азыр артында чоң дүбүрт келе жатат. Мына айтыш коомдук фондунда 10 күн сайын баягы эле сиз өзүңүз билген айтыш өтүп атат. 10 күн сайын дагы эле эч бир жазбай. Ошол жерде ушул аты аталган акындар барып үйрөтүп аларды. Чырга салып сүйрөтүп дегендей өсүп келе жатат. Анан жана сиздин сурооңузда сиз фильмге болуп кеттиңизби дегенде мен мынтип айтар элем. Ар бир инсандын тамыры болот. Ар бир нерседе. Мейли бул бизнесте болобу, мейли коомдук жумушта болобу, мейли саясатта болобу, бирок тамыры болот да. Тамырды унутсаң, тамыр куурап кала турган болсо, анда сен өстүргөн тарактын баары кулайт. Ошол сыяктуу биздин тамырыбыз чыгармачылыктагы, коомдук жумуштагы бул айтыш. Айтыш, ошон үчүн кино болобу, башка болобу, ал айтыш фильмден тартылат демек. Башка жумуштар болсо, айтыш ошол дем болуп, артында карам болуп туруп турат дайыма. Өзү өткөндө бир америкалык бизнесмен айтып атпайбы, 200 фирмасы бар экен да. Анан ал айтат мындай деп. Эми любой бизнесмен адам кайсыл бир иштин мындай бир келечегин көрсө, ошол менин колуман келет десе ошону жасай бериш керек дейт да. Бул жерди бүтүнө тургузуп койдуңбу, бутуна тургузуп түптөп койдуңбу дейт. Ал өзү иштей берет дейт. Сен уже экинчисин жасайсың, үчүнчүсүн, бирок көз кырыңды салып турасың дейт да. Анан сиз дагы фильмге өткөн менен баары бир тияка көз кырыңызды салып, бул эми ал бизнесте оңойраак экен да. Турасыз турбайсызбы? Бизнесте оңойраак экен. Сиз ошол бизнестен акча пайда тапкандан кийин башка бизнести да өстүрүү оңой да. Ал эми мындай коомдук жумуш, маданиятка арналган каражат эч убакта кайрылбайт. Бул кайрылат деген бекер сөз. Анда сиз маданиятты өстүрө албайсыз, бизнеске айлансаңыз. Бирок ошого карабай бүгүн Айтыш коомдук фонду, бир гана Айтыш коомдук фонду эмес, ал Калемгер адаби клубун, ал Айтыш фильм киностудиясын, ал Манас прокаттык кино өстүрүү борборун, ал Кыргызстан кыска метраждуу өлкөлөрү кино фестивалын, ал улуттук
кино премия агылып ал Лос-Анджелестеги Asian World Film Festival бүткүл дүйнөлүк Азия фильмдер фестивалынын бардыгынын үстүнөн карап турган, камтып турган. Эми чынында мынакей сиздин жасап аткан ишиңиз бул бизнестен дагы мына кыргыз баласынын руханий дүйнөсүн өстүрүүгө салып аткан салымыңыз да мамлекет тарабынан, маданият министрлиги тарабынан, өзүңүз да маданият министри болуп иштегенсиз, бир топ иштер жасалып атат. Ошол эле мезгилде баягы иштердин баары чала кайым болуп калып аткандай да. Бардык жерде эле мисалы үчүн ошол акындардын бир экөө филармонияда иштейт, бир экөө, калгандардын баары эле эптеп өзүнүн арабасын сүйрөп, өзүнүн окатын кылып аткан учурлар көп да. Манасчыларыбыз деле ошондой, баягы артисттердин деле көбү тиги киного тартылып, бияка тартылып, бу жерде ойной коюп эле баягы орустар волка ноги кормят дегендей ар кайсы жакта эле чарпылып жүрөт да. Баягы мамлекет тарабынан кандайдыр бир стипендиялар берилген, ошол колдоолор көрсөтүлгөн учурлар өтө эле сейрек кездешкен сыяктуу көрүнөт да. Анан ушундай мезгилде сиздин жасап аткан ишиңиз чыны менен бул меценаттык деп айтсак болот да. Анан ушул кыргыздын, эгерде бизде Алы Туткучев барып, Кытайга барып, Кытайдагы кыргыздар менен же Казакстанга барып бир байгени утуп келсе, баарыбыз мынакей дейбиз да. Анан министерство дагы баягы отчет жасат да, мынакей биздин балабыз барып келди деп. Ошол эле мезгилде ошол акыныбызды колдогон тарап айтыш фондунан башка деле мындай жоктой көрүнүп калып атат да. Ушуга кандай деп эме берет элеңиз? Бул негизинен биздин мамлекет дегеле мамлекеттин түзүлүшү бул популярдуу орган болгондуктан, популисттик орган болгондуктан, бул негизги аныктамасы да, муну мен ойлоп тапкан эмесмин, бул негизги. Анткени популисттик деген сөз эмне? Популисттик деген сөз ошол партия болобу, ошол система болобу бийликке келиш керек. Анын үчүн элден добуш алыш керек, элге жагыш керек, элдин айтып атканын көтөрүп чыгыш керек. Анткени добуш берет да алар. Ошол популисттик системада болчу. Анан ал дагы биздин 25 жылдан бери таптак нугуна салып коюш мүмкүн эмес да. Анткени мисалы Англиянын парламенти канча жүздөгөн жылдар болгонун билебиз да, туурабы. Ошон үчүн 25 жылдын ичинде баягы биздин аракет кылып атканыбыз саясаттагы бир ордун табалы, биздин башкаруу системасынын, биздин бийлик бутактарынын ордун табалы деген аракет али эволюция жолу менен көпкө жүрөт. Дагы көпкө жүрөт да. Көп кыйынчылыктардан өтөбүз, көп кыйынчылыктарга тушугабыз биз алдыда келечекте. Ошол убакта айра жок, ошол отурган адамдар дагы, ошол система дагы өзү популисттик система болуп калат экен да, темике. Мисалы айта турган болсок, чынында эмгегине жараша баа берилип, эмгегине жараша сыйланыш керек да. Эми карап көрсөк, мисалы акыркы убактарда карасак, оозго алынгандар баягы КВН болуп, КВНдер дагы сый ургаалдарга татып, ушундай болуп атпайбы? Бирок эми КВН менен айтышты салыштырып көрүш мүмкүн эмес да, ойлоп көрсөңүз да. Бул популисттик метод менен болуп кеткен жумуштар болуп атат, сиз айткандай. Анан министр дагы айла жок популист болот экен да. Ал дагы партиядан шайланса, ал дагы отчет бериш керек, 120 депутаттын астында. Жанагындай отчетторду жазыш керек. Анан ошол популистке дагы бюрократия кошулганда, аягы мына азыр биз көрүп тургандай акыбалга тушуп атабыз да. Дагы Сакен мынакей, сиз жогорку кеңештин депутатысыз да. Анан мындай бир маселени көтөрсө жакшы болот эле деп ойлоп жүрөм. Мисалы үчүн спортсмен, бизде спортсмендер барып 4-5 месттен алып келсе, 3 месттен алып келсе, президентке чейин кабыл алат да. Кабыл алып, анан кийин аларга төшүнө баягы медаль ордендерди тагып, анан кийин же квартира берип, бир спортсмендерге кандайдыр бир баягы сый урмат өтө жогору да. Ошол эле биздин манасчыбыз дүйнөлүк фестивалга барып туруп гран-прини алып келсе, аны даже эскерип да койгон учурлар жок да. Сөзүңүз оозуңузда, мына мисалы
кинематографиядан мисалы жакында эле Темир Бирназаров деген биздин коллегабыз Таллин кино фестивалында, А группа кино фестивалында. Бул А группа кино фестивали болгону дүйнө жүзүндө 15 гана кино фестиваль бар. Берлин, Канн, Венеция баштаган. Ошодон кыргыз кинематографиясынын тарыхында болуп көрбөгөн гран-прини утуп келди. Жакшы болгон турбайбы? Бирок сиз айткандай, Аны эч ким эскерип да койгон жок. Ооба, мен угуп калдым, Сапар Исаков кабыл алып, ардак грамотасын тапшырганын. Менин оюмча, Темир Бирназаровго автоматтуу түрдө эл артистин бериш керек. Менин оюмда бул. Мен анык мына ушул туура болмок да, эгер ошондой кылса. Ошол сыяктуу бизде кээде популисттик башка жака ооп кетип аткан учурда ушундай мамлекет нерсе болот да. Ошол эле манасчыларды алар ойлошу мүмкүн. Булар эми кандайча бизди даңаза кылып атат. Булар деген чет өлкөгө чыкпаса, аларга эми спортсмендер минтип Олимпиадага барып басты. Бирок Олимпиадада 5000 киши катышат да. Түшүндүңүз? 5000 киши катышат. Ал жерде күмүш, алтын, бардык медалдардын комплекттерин эсептеп келгенде бир 500-1000ге жакын комплект ойнотулат медалдар. Ошонун бирөөнү алып келсе биз кубанып жатып калып атабыз. 1000дин бирөөнү. Ошол 1000дин бирөө манасчы бизде жүрөт жаныбызда. Бул 1000ден эмес, 7 миллиард элден бирөө мүмкүн. Чын атасызбы? Биз аны ойлойбуз, бул деген фольклор. Бул эми каяка таанымал эле, биз кантип бул кишини барктайбыз, сыйлайбыз деп, ошентип биздин азыр көзгө көрүнүп калган манасчыларыбыздын бирөөнүн дагы менин оюмча сыйлыгы жок болуш керек. Эстрада ырчылары эл артистин алып, эгер маданиятка эмгек сиңирдегенди алып калса бири-бири менен жакалашып мушташып атышат аларчы. Биздин манасчыларыбыздын менин эсимде жок деги бирөөнүн керек болсо маданиятка эмгек сиңирген ишмер деген аты барбы, жокпу? Ал учурдагы манасчылардан Сапарбек Касманбетов аксакалга 80ге чыкканда маданияттын теге эмгек сиңирген ишмер болду маданият. Жаштарды дагы айтам да. Жаштардын деле алды 50ге барып калды. Анан ошол сыяктуу ушундай бизде кыйшык жолдор бар. Менин убагында Аскар Акаевдин убагында Назаркул Сейдирахманов алган эмгек сиңирген артист дегенди. Андан бери ошол жакында эле Сапарбек Касманбетов аксакал алды. Бул маселеге мен мындай карайт элем да. Эгерде биздин сыймыктанган эле чыгармачылыктын туу чокусу болуп эсептелинген манас боло турган болсо, анан жаштардын арасында элге таанылган демек мамлекеттин эсеби боюнча алар эмгек сиңиргенде бербей жатса жок экен да. Анан биз кайсы арыбызга мактанабыз анда манасыбыз бар деп. Жок болсо да бериш керек да. Кандай да керек болсо да. Бирок жок деп айтканга ооз барбайт. Ырыспай, Дөөлөт, Улан, Таланталы деги койчу. Кандайлар үчүн азыр манасты толук айтышып атпайбы? Бул өзүңүз карасаңызбы саясатты, маданиятта, руханий тараптагы саясатты. Мына ушуну дагы айтып, жогорку кеңеште айтканда жаман көрүнөт экенсиң. Кээде ойлойт экенсиң, эмне кылам, элдин баары жакшы көрүнүп эле, өздөрүнүн жумуштарын жакшы эле бүтүрүп алышпайбы десең, бирок көкүрөк айтырат экен да. Бүгүн да эртең ушул берүүбүздү миңдеген кыргыздар көрөт. Андан дагы чыгаша мүмкүн, айтышы мүмкүн. Баягы Садык Шернияз жөн отурбай дагы барып муну сүйлөгөн экен деши мүмкүн, бирок айтпаска аңаргаң жок. Күйдүрүп айтпаса болбой жатат да. Эгер биз кыргыз эли, Кыргызстан эч убакта бөлөк эл боло албайбыз. Биз чачыбызды канчалык акиташ менен боеп, бетибизге 5 кило упа жапкан күндө дагы англичанин болуп кетпейбиз. Биз немис болуп кетпейбиз. Биз кыргыз болуп төрөлдүк, кыргыз болуп башыбыз көргө кирет. Кыргыз деген атты сакташ үчүн, кыргыз деген улутту сакташ үчүн, маданият, салт, кадыр барк өзүбүздүн баскан жолубузду сакташ үчүн биз өзүбүздүн руханий багыттарды төбөбүзгө көтөрүп алып жүрүшүбүз керек. Туура, эң туура айтасыз. Садык мырзаны дагы айтсаңыз, мынакей кыргыз киносу, сиз айтыш фильм деп ошол кино тармагы боюнча дагы жана өзүңүз да санап өттүңүз, бир топ фестивалдарды, жанагы кыска метраждуу фильмдер фестивалы,
тиги Агыл бир сыйлыгы боюнча айттыңыз, тиги Лос-Анджелестеги Азия фильмдеринин фестивали жөнүндө эл аралык булар боюнча айттыңыз. Эми булардын баары бир күндө эле жаралып калган жок да. Вообще кыргыз киносунда өзүңүз да бир мезгилде Кыргыз кинематографисттер союзунда төрага болуп иштедиңиз. Анан ошо бүгүнкү күндө кыргыз киносунун абалы кандай? Мен билем бир мезгилде чудо деп эсептелген. Кыргыз киносу бул кыргыз керемети деп эсептелген. Ал убакта Төлөмүш Океев, Шамшиев, Убукеев сыяктуу чоң бир биздин дүйнөгө атагы таанылган кинолорду жараткан режиссерлорубуз болгон да. Бүгүнкү күндө сиз Темир Бирназаровду айттыңыз, сиздин Курманжан Датка, Эрнис Абдыжапаров, тиги Кубат Арымдын фильмдери, андан башка бизде дагы режиссерлорубуз барбы? Кыргыз киносу кандай абалда? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Эми бүгүнкү күндө кандай абал деп айтканда, бүгүнкү күндөгү абалды мен сизге айтып берсем, сиз өзүңүз баалайсыз да, мындай чындык катары айтсак да. Ошол кыргыз керемети деп аталган учурда кыргыз киносунда эбегейсиз чоң акчалар бөлүнчү. Эбегейсиз. Ал кездеги бир жөнөкөй эле кино бүгүнкү күндөгү Курманжан Датканын бюджети менен тартылчу. Эсептеп келгенде. Ал кезде бензин биреш канча тыйын турчу. Ошондой сыяктуу да, бүгүнкү күндүн акыбалы менен эсептегенде. Ошол убакта аябагандай чоң керемет жаратышты ал туура. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай акча жок, болбогон арзыбаган тыйынга момундай иштерди жасап аткан мен бүгүнкү күндөгү кесиптеш, замандаш коллегаларымды алардын жасаган жумушун мен эрдик деп атамакмын. Эрдик деп атамакмын. Эми салыштырып көргөндө кыргыз керемети деп оозанабыз, бүгүнкү жөнүндө биз кээде баа бербей кетебиз. Мен сизге бир фактын айтып коеюн. Кыргыз керемети учурундагы болгон сыйлыктардын баарын чогултуп келсе, эгерде дүйнө жүзүнөн алынган, ошону бир эле режиссердун сыйлыгы менен салыштырса, Актан Арым Кубат деген. Актан Арым Кубаттын сыйлыгы көбүрөөк болуп чыгат да. Бир режиссер. Кыргыз керемети учурунда эгерде бизде колго алар бир да кино фестивалыбыз болбосо, бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзүндө эле 5-6 дүйнөлүк атагы чыгып калган кино фестивалдарыбыз бар. Санап берсем, ошол эле Актан Арым Кубат негиздеген автордук кино фестивали, ошол эле Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү фестивали, ошол эле Бир дүйнө документалдуу фильмдердин фестивали, ошол эле Карек жаш балдардын фестивали, мына жакында Үмүт форум, жаштардын форуму, же болбосо аял режиссерлордун форуму өтүп атат. Мына бул фактын айтып атам мен сизге. Эч бир Кыргызстандын убагында алынбаган гран-прини бүгүнкү биздин кесиптештерибиз алып келип отурат. Биздин режиссерубуз мисалы Эрнис Абдыжапаров өзүнүн мастер-класстары менен аябагандай чоң толкунду жаратты. Кимдин айтпайлы? Актан Арым Кубаттыбы, Абдыжапаровдубу, Темир Бирназаровдубу, Марат Саруун айтабызбы? Мына өзүбүздүн эле заман жердешибиз ушу чет өлкөдө жүрүп тартып аткан, Россияда жүрүп тартып аткан Нурбек Эгенди айтабызбы? Же болбосо андан кийин келе жаткан топ, мына Далмира Тилепбергенова баштаган, Мирлан Абдыкалыков, Руслан Акун, Бакыт Мукул, Дастан Жапарулу баштаган фестиваль кинолору менен биз оозанып, сыймыктанып, башка бир жака барсак, визиттик карточка сыяктуу көтөрүп барып жүрбөйбүзбү? Анан кандай деп айтса болот, биздин кино өсүп атабы? Деги эле анда сиздин айтканыңызга караганда кыргыз киносу бир топ эле өсүптүр, акча жок болгону менен, Акча жок болсо да каражатты мамлекет бирин-экин эле фильмдерге бөлбөсө, калган режиссерлордун баары ошо эптеп спонсор таап же бир бизнес кылып ошол акчасын кайра киного салып аткан учурлар белгилүү. Анан ошондой эле мезгилде сиз айткандай чыны менен эгер жанагындай эл аралык сыйлыктарды алып келип атса, биз аларды даңазалашыбыз керек экен да. Жалпы элге жайылтышыбыз керек экен да. Бирок ушул жетишсиз болуп аткандай. Ошол бизде мисалы үчүн мен жакында эле уктум, Темирдин киносунан тышкары Актан Арымдын фильми дагы Кентавры бир сыйлык алып келгендиги. Бир эмес, ал фильм эмгиче бир
10 чактыдан ашып койду, санап отурсаң жакында эле да ушул 2017 жылдын акырында эле сыйлык алгандыгын жөнүндө маалымат кеткенин окудум. Анан баягы Бакыт Мукул дедиңиз, бул Күмөндөрдүн иниси да. Бул жигиттин дагы фильми эл аралык бир фестивалда сыйлык алып келгендиги тууралуу. Фильмдердин жалпы сыйлыгы 30-40ка чамалап калды. Эми Садык мырза кандай дейсиз? Ушул биздин маданият чөйрөсүндөгү жетишкендиктерди, биздин жаш ырчыларыбыз, бийчилерибиз баягы Россияга барып, Украинага барып, Кытайга барып бир сыйлыктарды алып келип аткан балдарыбыз көп эле да. Баягы уучубуз кур эмес дейбизби? Бирок ушуларды дагы бир мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир колдоо көрсөтүү маселесин канткенде чечсек болот? Сиз билесизби, биз азыр моундай учурдабыз да, баарына колдоо көрсөтүүгө мамлекет деле бул башка бир айдан учуп келип калган орган эмес экен да. Аны өзүбүзбүз, биз өзүбүз элебиз да мамлекет. Мамлекеттин бюджети ушул элге салган салыктан, таможнядан түшкөн акчадан же болбосо кумтөрдүн калган налогдон, алтындан чогултуруп, анан ошол кайта чачылып атпайбы, туурабы? Биз бүгүнкү күндө мамлекет менен элдин ортосундагы байланыш жакшы эмес. Себеп дегенде биз дагы налог төлөгөндү унуттук, Темир байке. Унуттук, таптакыр эле унутуп калдык. Биз бир жерде жашасак, биз айтабыз, ой жол эмне, жолду мамлекет салып берсин дейбиз. Ой мына токту мамлекет алып келип берсин. Ичип аткан суубузду мамлекет жасап берсин дейбиз. Анан жылына бир калп айтпасам 70 сом төлөгөндө эмне кымбат алып атасыңар дейбиз дагы. Бирок конок келсе барып магазинден 120 сомго суу сатып келесиз дасторконго. Бир күндүк ичкен үчүн, бир сааттык ичкен үчүн. Бир жылда ичкен суубузга 120-70 сом аз болуп, көп болуп көрүнөт. Бирок мингенибиздин баары иномарка. Тепкенибиздин баары иномарка. Бир кезде бир айылга бир машина болсо, бүгүн ар бир үйдө 2ден машина. 2ден 3төн машина бар. Бирок биз ошол жүрөгүбүздөн алып туруп, мамлекет деген нерсени ыйык коюп, бийик койгонго күчүбүз жетпей, жана бизди алып барып аткандагы мамлекет ошол чындыкты айта албай турган кези бүгүнкү күндө. Эмне үчүн мен сизге жанагы 20-30 жылда айтып атам али өсүшкө? Анткени биз инсан катары биз түшүнүшүбүз керек. Биз мамлекет менен эл бөлөк эмес, мамлекет менен эл бирге, мамлекет болгону курсту гана көрсөтөт. Бирок эми бүгүнкү күнгө эмне кылыш керек деген суроо туулганда, мамлекеттен бир гана нерсе керек. Акыйкат. Акыйкат эле түзүп бериңиз. Болду. Бирөөнү өйдө койбоңуз, бирөөнү ылдый койбоңуз. Акыйкат. Эгер колдой турган каражатыңыз жок болсо, анда акыйкат менен башкарыш керек. Туура, эгерде баягы ак көк деп бөлбөй, бардыгына бирдей мамиле болуп, бирдей сен байсың, сен кедейсиң дебей, же сен тиги уруудансың, сен бул уруудансың дебей, бирдей мамиле кылынса, анан талап да бирдей болуш керек. Ошондо чыны менен мына сый ургаал дагы бирдей болуш керек. Ал сый ургаал дагы бир кандайдыр бир шайлоо өнөктүгүндө, кандай бир партияга жардам көрсөткөнүң үчүн, ошол жерде сени ырдап бергени үчүн, сен ошол жерде сүрөткө түшүп калган үчүн берилбеш керек. Тилекке каршы бизде ошондой болуп калып атпайбы көпчүлүк учурда? Аны кыргызга сен көрсөткөн кызматың үчүн, кылган чыгармачылыгың үчүн, ошол жерде көрсөткөн мейли сенин мүнөзүң итчи дагыс болсун. Бирок сенин кылган ишиң эгер бүткүл кыргызды даңаз алып атса, мына ошондой адамдарды көртөрүп, ошондой адам даңаз алыш керек. Керек болсо Сталин дагы ушул мамиле менен жасаган. Бул туура айттыңыз. Бул дагы эң баягы бүгүнкү күндө бизди угуп аткан баягы атка минерлерибиздин, мамлекет башындагы жигиттерибиздин кулагына күмүш сырга деп туралы. Ал эми айтсаңыз, мынакей, сиз Курманжан Датка фильмин тарткан режиссер катары дагы кыргызга баягы белгилүү болдуңуз. Мен алгачкы сиздин баягы Гүл деген мультфильмиңизди көрдүм эле. Анан ошол жерде дагы бир чоң идея бар эле, хотя бул баягы митинг эме болгон менен. Анан ошол кичинекей баягы 2 мүнөттүк мультфильмден полнометраждуу, толук метраждуу көркөм фильмге чейин жеткен режиссер болдуңуз да.
Анан ушу Курманжан Датканы сындагандар да көп. Аны бул аябай жакшы кино болду деген дагы эми ар бир адамдын табити ар башка экен да. Анан ошондой мезгилде вот айтсаңыз ушу Курманжан Датка фильмин эгерде кайрадан тартар болсоңуз, кайра өзгөртөр белеңизчи, ушундай эле тартар белеңиз? Кандай? Эгер азыр тартуу мүмкүнчүлүгү келе турган болсо, басым жасоону мүмкүн кээ бир эпизоддорду башкача коймокмун. Толук сюжет, толук фабуласы, мазмуну ошондой эле боюнча калмак деп ойлойм. Анткени андан башка мүмкүн эмес болчу 100 жылды ошондой кылуу жана ойду. Бирок кээ бир биз киночулар бир нерсени монтаждап атканда муну эми эл өзү түшүнүп алыш керек деген ойго кетебиз да. Мисалы, жанагы эпизоддогу Жантай менен Шабдандын Жантайдын өлүмү деп баягы ойдон чыгарылган да нерсе. Ошол кыргыздын намысы өлүп баратса дагы конок күткөн кааданы эч сыр билгизбей ошол эртеден кечке чейин тамашалашып, тамак жеп отуруп, ошону дагы Алымбек байкап, карап, адагы сыр билгизбей конок каадасын кылып анан дарыяга жеткенде гана барганда эми барам атаңа деп айтып атканы мүмкүн түшүнүксүз кээде мүмкүн 2 жолу көргөндө түшүнүп атышабы, 3 жолу көргөндө биз баягы ойлойт экенбиз түшүнүш керек эл деген. Кээ бир баягы эми көп символикалуу нерселер бар анын ичинде, ошону дагы мүмкүн басып, ачып көрсөтүш керек беле деген ойдомун. Ошол эле баягы томогодогу кушту, ошол эле бул өзү Алымбек өзү экенин, ал өзү билбей жатканын, ошол эле жанагы төрөттө бала төрөлүп кошунда келип Курманжандын өң көрсөтүп атканда ал Курманжандын өзүнүн төрөлүшү экенин бирөө түшүнүп атат, бирөө түшүнбөй жатат деп биздин жана аллегория методу деп коет, символикалык берген нерселерди мүмкүн кичине басып коюш керек беле деген ойго кетем дагы. Бирок кээде ойлойм, мүмкүн муну кийинки муун аңдап, кийинки муун ачып жүрүп алат ушул түшүнбөгөн. Өзү негизи кинонун тили бул көпчүлүк учурда баягы адамды ойлонто турган тил да. Жана сиз айткан Темир Бирназаровдун Белгисиз маршрут деген фильми тартылганда Курманбек Салиевич Бакиев президент эле анан барып көрүп, ой аябай жакшы кино экен деп, анан бир нече бир 2-3 күндөн кийинби бирөөлөр айтканбы же өзү түшүнгөнбү, жана экинчи шофер өзү экенин сезип алып тыюу салган деп жүрүшөт да. Бул дагы чынында баягы кинонун тилинин баягы адамдардын жүрөгүнө, аны кээ бирөөлөр бир көргөндө эле бул биринчи качып кеткен шофер тигин экен, экинчиси бул экен деп аңдаганда. Анан Курманжан Даткада сиз баягы Курманжандын Алымбектин жазган катындагы Орхон Энисей жазмасын колдонупсуз да. Муну тактап коеюн, байыркы кыргыз жазуусу. Байыркы кыргыз жазуусу да, туура. Байыркы кыргыз жазуусу менен жазылган кат. Бул дагы бир чети мындай кыргыздын жазмасы болгондугу, маданияттын туу чокусу жазма деп эсептелет да. Шуну киргизгениңиз дагы менимче өтө эле баягы жакшы болгон да. Бирок муну да көп адамдар, ой кыргыздар арабча жазганда анан эме деген пикирлер айтылып келет да. Ушул идея кандай болуп жаралды эле? Бул бир чыгарма, жана сөздөрдүн жаралганын айтайын. Бул бир чыгарма жаралганда элдин мындай айтып баштаганы өзүнөн өзү пайда болбойт. Аны бир козуткан элементтер болот. Козутуп, ошондой багыт берип, ошол жака ынандыра сүйлөгөн, ал ошол багыт бергендер кейиштүүсү ошол биз сыяктуу интеллектуалдык жумушта жүргөн адамдар болот да. Бул ошол нерсе биздин көбүнесе тарыхчыларга жаккан жок. Аларга жаккан жок, анткени алардын мындайча айтканда кыргызча сүйлөгөндө бул алар кечире алган жок. Алардын айта турганын 25 жылдан бери бир режиссер маданият жолу менен айтып аткан алар кечире алышпады мени. Анткени ошол тарыхчыларыбыз кезинде Кыргыз Советтер энциклопедиясында, Советтер Союзунун энциклопедиясында киргизский эстер деп бизди 17-кылымга эле апарып койгонун көзүн жумуп макул болуп, кыргыз каганатынын этногенези Хакасия деп айтканга макул болгон тарыхчылар
Кайта ошону айтып чыгып, кеңири элге даап чыгып айта албаган тарыхчылар кечире албай койду мени. Анткени ошол ичкүйдүүлүк анан ушундай чоң нерселерге алып барды да. Анткени алар Кыргызстандын биринчи эгемендик жылында биздин байыркы кыргыз жазууларын көтөрүп чыгып айтыш керек эле. Бул биздин жазуу, ата бабабыз жазган жазуу. Ошону айта албаган өзүн кыргызмын деп эсептеген тарыхчылар ал ошол сөздү кыргыз эмес Абрамзон, кыргыз эмес Бенштам, кыргыз эмес Кляшторный, кыргыз эмес Бартольд айткан сөздөрдүн бул кыргыздын жазуулары деп айткан сөздү алигиче даап айта албай, алигиче башын жерге салып, ошол жерден керек болсо каганатка арналган конференцияларды өткөзүп, ошол жерге Кайран түрк азамат экен бир Измирден келди, бир түрк келип, кыргыз каганатына түрк жазуулардын тийгизген таасири деген тарихте лекция окуп атса да башын ылга сала отурган тарыхчылар кетире албай, ошолор анан уюштуруп берди да ошол жумушту. Көрдүңүзбү? Буну кан какшап айтып келем мен. Бизге байыркы кыргыз жазууларыбыз бар деген бул Манас сыяка, Манаска тете огожо биздин ал деген руханий байлыгыбыз биздин. Айталы ошону дегенде башын жерге салып, бирөө чет өлкөнүн университетинен алган акчаларынан салып отурса башын ылый салып, бирөө дагы башка мамлекеттерге ошону оозу да айта албай, ылдый карап отурган тарыхчылардын чыгарган ичкүйдүүлүк мамилеси бул. Анан кое туруңуз, мен буну айтып коеюн. Сиз аны баягы чукуй турган жерине тийдиңиз да. Ошол нерсени айта албай, жая албай бүткүл кыргыз элине. Анткени тарыхчылар өзү айтпай атса ошонучу. Десе анан мен эмне кылышым керек эле? Демек, мен өзүмдүн, эгер алар өзлөрүнүн күчүнөн пайдаланса, анда мен өзүмдүн укук алдым, мен өзүмдүн маданият, өзүмдүн чеберчилик, режиссерлук күчүмөн пайдаланайын. Мына эми мен ыраазымын. Азыр ошол кинону көргөн адамдар, балдар эртең ансызды айтып чыгат, ушул тарыхчылар жок эле. Биздин жазуубуз болгон, керек болсо Курманжан апабыз жазган деген мага миң эсе өйдө ал тарыхчылардын жанагы эч ким окуган китебинен. Эң туура. Могу Союз убагында bir Блехман деген еврей филателист болгон да. Анан ошол кишинин бир китеби бар. История почты и почтовой оплаты Тувы деген китеп чыккан да, 73-жылы Союздун убагында чыккан. Анан ошол китептин Бисмилла деген эле предисловиясында жүрөт да. Тувада дейт 9-10 кылымдардагы почта 9-10 кылымдарда биринчи почтовый эмелер түзүлгөн дейт да, пункттар. Бирок буга эң таасир берген дейт кыргыздардын байыркы жазмасы болгон дейт. 7-8 кылымда кыргыздардын маданиятынын туу чокусу болгон. Ошол убакта булардын жазмасы болгон. Булар таш эстеликтерде жана Кытай монеталарынын чекелерине жазылган, териге, кайыңдын кабыгына жазылган жазуулар бүгүнкү күнгө чейин бар деп жазып атат да. Анан аны биздин тарыхчылар сиз айткандай эмнегедир унчугушпайт. Анан ойлойсуң, анан телевизордон чыгып алып, бир тарыхчыбыз чоң эле университеттин проректору чыгып алып айтып атат. Ой, кыргыздардын тарыхы кеч эле башталган, мурдагы тарыхы жок эле депчи. Тарых илиминин доктору. Анан ойлойсуң, биздин окумуштууларыбыз чын эле же билими жетишпейби, же атайлап эле бирөөнүн заказын аткарып атабы дегендей пикирде болосуз да. Могу чет элдик университеттер келип бизге билим берип атат, рахмат, билим өсүп атат. Бирок ушу чет элдик университеттерге тарых факультетин ачтырбаш керек да. Башкасын макул үйрөнөлү. Бирок тарых факультетин ачтырбаш керек экен. Алардын акчасы көп болот экен. Айла жок биздин тарыхчылар барып иштейт экен. Тарыхчылар болгондон кийин анан кимдин арабасына түшсөң ошонун оозу ичик болсо да байдын уулу сүйлөсүн болот экен да. Улууңдун бир көзү көр болсо, бир көзүңдү кысып өт болуп атат да азырчы. Мына ошондой болуп атат. Садык мырза, фильмге кайрадан келели. Курманжан датка фильми бул чыны менен баягы натуралык жагынан, табият жагынан алганда, каскадерлык жагынан дагы жана жардан аты менен
учкандагысы, жанагы колдоочусу, жолборусу бул жагынан кыргыз баласынын табитине аябай жакын фильм болду. Дүйнөдөгү элдер деле көргөндө муну бул фильмден өтө эле чоң таасир алды деп ойлойм да. Ал эми сиздин өзүңүздүн мына ошол Гүл деген кичинекей эмеден баштап Курманжанга чейин бир топ нерселерди тартып, фестивалдарды уюштуруп келесиз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол Манасты тартсам деген оюңуз барбы? Ушул жагына дагы бир ойлондуңузбу? Ушуга бир өзүңүз бышып жетилдим деп ойлойсузбу? Ушуга бир жооп берсеңиз. Чыңгыз Айтматов агабыздын сөзү бар да, Манасты билбеген кыргыз кыргыз эмес депчи. Менин оюмча Манасты фильмине кошпойм, же Манасты тартпайм деген кыргыз режиссер эмес деген ойдомун да. Менин оюмча ар бир режиссердун көңүлүнүн түпкүрүндө ошол ийги тилек жатат чынында. Бул каражат, өзүңдүн мүмкүн чыгармачылык дараметиң, ошончо ой толгоо, ошолор жетиштүүбү сага, жетиштүү эмеспи деген ой келет да. Мен бүгүнкү кезекте ойлойм, Манас бүгүнкү кезекте тартылып калыш керек. Себеп дегенде азыркы биздин бала кездеги окуп түшүнгөн 4 сапты мен баяда отурумда айтканда, ошол жерде деген кыргыздын мыкты инсандары түшүнбөй отурганын көрдүңүздөр. Эмне болот 20 жылдан кийин? Биздин ушул анык, сонун, тунук баягы сөздүн берметтери калабы, калбайбы? Ошону түшүнөбү кийинки 20 жылдан кийинки муун? Кийинки 20 жылдан кийинки муундун режиссеру ошол сөздөрдү кошуп, ошол айткан, ошол бизди кандайдыр бир сезимибизди уйгутууга салган бир сөздү түшүнө алабы, түшүнбөй калабы ал режиссер? Мен ошолдан чочуйм да. Буга мүмкүн мен өмүр бою даярданып келе жатам өзүмдүн өмүрүмдө. Мүмкүн ошон үчүн эстекеме баягы эрмешип, ашкеме жармашып дегендей, ошолордун этегин кармап 15-20 жылдап жүрүп, алардын улууларынын сөзүн угуп, канча бир инсандардын сөзүнө таң атканча кирпик какпай кулак төшөп чыккан ошол багаж, ошол ой, ошолорду калтырганга аракет кылышың керек да, менин оюмча да. Албетте бар бул ой, жана дагы азыркы учурда менин оюмча тартса болот деген чечимге келе элекмин, бирок ошол ой көбөйгөндөн көбөйүп, ошол ишенимге айланып бара жатат. Буюрса келечекте баягы айтылат эмеспи? Жалпы дүйнө жүзүндөгү мыкты инсандардын баары айтат да. Алгач идея болсо, анан каражат табылат депчи. Анан ошол алдыга максат койсоң, анан идеяң болсо, ошо каражат өзү келет дейт да. Мен бир кытайлык бизнесмен менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Анан сүйлөшүп отуруп, анан кино жөнүндө сөз болуп калды да. Анан баягы Чыңгыз Ханды кытайлар тартышпады, 36 серия кылып. Аябай жакшы тартылган фильм да. Объективдүү аябай жакшы тартылган фильм. Анан ошол фильм жөнүндө сөз болуп, анан кийин Манас жөнүндө сөз болуп калды. Анан тиги бизнесмен жигит айтып атпайбы? Ай, Манасты тартсаңар мен акча табат элем депчи. Кытай Ханзуда ал кыргызды, анан Манасты балким анча-мынча окуган деп айта албайм да, бирок уккан да. Что Манас Кытай менен согушканын билет. Ошол себептен ал айтып атат, эгерде ушуну эметсе, мен анда каражат табат элем депчи. Анан идея болсо каражат келет. Кудай буйруса, мынакей көкүрөктө сезим бар экен. Ушу келечекте ушуну тартат элем дегенчи. Ишеним бар экен. Буйруса каражат деле табылып калар. Анан эми Садык Шернияз баягы коомдук ишмер, депутат, жогорку кеңештен чыгып баягы сүйлөшүп жүрөсүз. Атамекен партиясы дагы акыркы кезде бир топ Атамекен тегерегинде баягы бороон чапкын болду. Бир топ, бир катар партиялаштарыңыздар баягы абакта да отуруп калды. Ушундай мезгилде Атамекен партиясынын депутаты катары кандай абал болуп атат, перспектива кандай, ушуга дагы токтолсоңуз. Бул саясат деген ар бир баягы инсан өзүнүн
бакытка жете турган жолун тандап алат да. Бакытка жете турган жол бул ошол сиз тандап алган жумуш канчалык сизге баалуу биринчи кезекте. Баалуу да канчалык. Анан канчалык ошол жумуш сизге канагаттанып алып келет. Ошентип ар ким өзүнүн жолун тандап алат. Бирөө тарыхчы, бирөө режиссер, бирөө саясатчы. Анан тандап алгандан кийин ошол жолдун оюнуна сиз мажбур болушуңуз керек. Макул болушуңуз керек. Бул саясаттын оюну ошол. Абактар дагы ошонун ичиндеги, башка нерселер дагы, бир асманга учкан учурларың дагы, ылдый түшкөн учурларың дагы бул саясаттын оюну. Нельсон Мандела 27 жылдай отуруп келип атат. Кайта президент болуп көрдүңүзбү? Саясаттын тарыхында бул нерсе далай жолу болгон. Мен ошону ошол катары эле кабыл алам. Неги биздин жашообуз оюн. Шекспир айткандай, бул жашоо театр. Биз болгон артист элебиз. Жогорку кеңеште дагы ошол артисттик иштерибизди аткарып чыгып сүйлөп жүрөбүз. Бул ошентип эле караш керек. Саясаттын оюнун ыңгайы ошол экен. Керек болсо ушул саясаттын азабынан не деген биздин азаматтарыбыз Кыргызстандан куулуп, Кыргызстан топурагы буйрубай канчадан кийин сөөгө келген учурларды дагы билбейбизби? Оюн ушул экен, заман ушул экен, ошол оюндун эрежеси ушул экен. Ага ошондой бул оюндар бардык эле мезгилде болуп келген. Бул адам пендеси пайда болгону. Бул шумерлерден баштап карай турган болсок, Цезардын убагынан бери, диги байыркы Грециядан бери, анан Римден бери, анан Британиянын деги эле саясат болгонун баарын карасаңыз, бул оюн боло берет. Болуп келген дагы, жана бул оюндун аягы жок. Азыр дагы ушул оюн жүрүп аткан чагы бүт жерде. Эгер сиз ошо саясатчы болуп бардыңыз, ошол оюнду камыт кылып моюңуз келгенден, сиз ошондой болушуңуз керек. Туура. Анан мына бирок менин өзүмдүн жеке оюмда мен ал жерде маданияттын гана саясатын жүргүзүп аткан убагымда. Бул саясат мага жат көрүнүш экен. Анан көзүң жетип турса дагы, баарын түшүнүп турсаң дагы, чыгармачыл адамга сенин сезимиңе жакындабаган бул башка оюн экен да. Биздин оюн дагы оңой эмес. Чыгармачылыктардын да оюн оңой эмес. Мына кандайдыр бир чыгарма жаратсаңыз, анын да азабын көрөсүз. Ада чыгармачылыкка абакта отуруп чыгасыз да, кашанын ичинде алганча. Анын да өзүнүн оюну бар, түшүндүңүзбү? Мага ошол оюн жакыныраак окшойт, себеп дегенде чыгармачылык мен жана айтып аткан, ошол саясатынын баарын кошуп, деги эле адамзатты астыга алып чыккан бирден бир күч бул чыгармачылык. Өзү ошол жогорку кеңеште баягы мыйзам чыгаруу талаасында жүрүп, ушул маданий чөйрөдөгү кызматкерлердин жашоосун баягы жакшыртуу боюнча, алардын баягы деңгээлин көтөрүү боюнча ошол мыйзамдарды чыгарууга сиздин түздөн түз ошол катышыңыз болот деп ойлойм. Катышып келесиз. Жанагы айтылган көйгөйлөр буйруса ошол эле манасчылардын болобу, кинематографисттердин болобу, же төкмө акындарыбыздын болобу, ошол жанагындай наамдарга жетип, алардын руханий жактан өсүшүнө байланышкан мыйзамдар, жакшы мыйзамдар кабыл алынат деп ишенели. Ал эми мына жыл жаңы башталып атат. Жылдын этегинде республикабыздын жетекчиси дагы, президентибизди дагы шайладык. Эми ушу быйылкы жылда элибизге эмне каалайт элеңиз, кандай тилектериңиз бар, жана келечек кандай болот деп ойлойсуз, ошого токтолсоңуз. Биз бири-бирибизге чындык көз менен карасак, акыйкат көз менен карасак, эң негизги бийлик бул президенттердин, пашалардын, төбөлдөрдүн колунда турган бийлик эмес. Ал бийликтин нөөмөтү бар. Бирөөгө 5 жылдык, бирөөгө 6 жылдык, бирөөгө 4 жылдык дегендейчи. Эң жогорку бийлик бул акыйкат, адилеттүүлүк. Ошол адилеттүүлүктү, ошол бийликти ар бирибиз кылсак болот жүрөгүбүздө. Көрдүңүзбү? Ошол бийлик ушул жерде биз менен, биз болгону ошол керек учурда ошол бийлигибиз менен пайдаланбай жатабыз. Ошол бийлигибизди биз жаап коюп,
жашырып башка көр дүйнө бүтпөгөн окаттын артынан көмөлөнүп чуркап кетип аткан учурларыбыз бар. Эгерде биз чынында мамлекетти ойлонуп, чынында кыргыз эли өсөт турган болсок, биз жөн гана отуруп ойлонуш керек. Ушул мамлекеттин өсүшүнө мен кандай жардам бере алам? Мен жеке кандай жардам бере алам? Ошол жардамды мамлекеттен күтпөй, мамлекетке эмне жардам бере алам деген ойду чынында акыйкат менен кое турган болсок, анда биздин мамлекет эбегейсиз өсүшкө дуушар болот. Демек кыргыз элине сиздин кайрылууңуз ошол ар бир адам өзүбүздүн мамлекетибизге болгон салымыбызды такташыбыз керек менен кошушубуз керек деген сөздөр менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, кинорежиссер, коомдук ишмер, мурдагы маданият министри Садык Шернияз мырза болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кыштын суугуна карабай биздин студиябызга келип маек куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.